İnsan korkup жүрсүн Allah Taala'dan. Ertege Allah Taala gözün kör kılıp tiriltmesin bunu. Bolboso bu dünyada gözü var ele. Gözü barlar aytatken erте tiriltken, ya Allah men tigi dünyada gözüm var ele go, niye men sokurup alıp tirildim? Ha. Niye ol sokurup alıp tirilip kaldım? Niye sokurup alıp tirilip kaldım? Suroo. Allah Subhanahu ve Teala, Allah Subhanahu ve Teala. Sen bizden ayatlarımızdan, dinimizden sokurluktu tandadın, oşonço sokurup alıp tirildin, boldu. Karagın gelbeyt ele, görgün gelbeyt ele. İslam'dı görgün gelbeyt, İslam'dı karagın gelbeyt, iman'dı görgün gelbeyt, iman'dı karagın gelbeyt. Allah'ın marifatı, Peygamberimizin marifatı, Kur'an'dı marifatı. Makul. Özün tandadın, oşoga jaraşa tirildi sen. وَعْلَمُوا أَنَّ مَنْ كَانَ اللّٰهُ لَهُ لَمْ يَخَفْ شَيْئًا. Bekem işenip koygola. Bekem işenip koygola. Kimge Allah özü жетишти bola turgan bolsa, Allah'a taandык bola turgan bolsa, al eч нерседен korkpayt. Kimdiki Allah bolsa, وَمَنْ كَانَ اللّٰهُ عَلَيْهِ فَمَنْ يَرْجُو بَعْدَ. Kim Allah paydasına bolsa, al eч нерседен korkpayt. Allah jardamında bolsa, egerde Allah Taalaga karşı bola turgan bolsa, andan başka kimden ümit kıla alasın deydi. Kimden ümit kıla alasın deydi. Mınake tuğandar, Hazret Osman razıyallahu anhu qanday bir ulu nasihat aytip ketdi. Ulu nasihat aytip ketdi. Hazret Ali razıyallahu anhu nasihatını oğunuz ne deydi? Aytat: Maydanukum nufusukum. Sizlerдің майданыңар, sizlerдің өзіңер жаныңар. Фаинтасартум алейха, өзіңер напсыңар дейді да, сіздер мейнет қыла тұрған майданыңар, sizlerдің өзіңердің жаныңар, напсыңар деген сөз берді. Егер де сіздер оға қаршылық қыла тұрған болсаң, кунтум аля гайриха aqdar. Başqalarga анда құдіреттүү боласың, күчтүү боласың. Вайн хузилтум фиха. Егер де напсының қалосында, егер де қордала тұрған болсаң, анда кунтум аля гайриха а'jaz. Başqalarga sen andan da қалсыз боласың. Sen напсыңа үстемді болсаң, бардығына үстемді боласың. Напсыңа sen, напсың саңа үстемді болса, анда барды саңа үстемді болады дейді да. Демек, напсыңы жең алған болсаң, бардығын жеңесің. Бардығын жеңесің. Егер де напсыдан жеңілген болсаң, дайыма жеңілесің дейді да. Ошон үчүн айткан экен. Душманды жеңген бұл күчтүү. Напсисин өзүн жеңген ал күчтүүрөөк деген экен. Талха разıyallahu anhu жолундай деген экен да. Бул өтө бирешим болгон. Өтө жоомарт болгон, кол ачык болгон. Inna lanajidu bi amwalina ma yajidu al-bukhala lakinna natasarraf. Biz uşu mal mülkümüzden saranglar qanday olsa bizde de özümüzde şunday da tabamız. Бирок biz алар менен айырмабыз uşu sabır kılabız. Себеп адамдын табиятында сараңдык бар экен да. Адамдын табиятында сараңдык курулган, берешендик салынган эмес, сараңдык бар. Табиятында. Адамдын напсisi дайыма сараңдыкка чакырат, адамдын напсинин каалоосу. Ошол нерсе ар бирибизде бар. Бирок ага аны курбан чалып туруп, анан садака берген, аны курбан чалып туруп, анан зекетин берген, башкаларга жардам берген, башкаларга кол ачыктык кылган, андан башка бул бөлөк. Бул киши ушундай деп атат. Сараң менен берешендин айырмасы сабырдуулукта. Ва ма'рифати хакыйкатил мал, бул мал мүлктүн акыйкатын билүүдө. Экөөнүн айырмасы. Кандай десе, өзү иннал мал ал-бaqi fil haqiqa huwa ma anfaqahu al-abd la ma habasаhu. Аллаху акбар. Чындыгында эле ар бирибизде өзүгө жараша мал мүлк бар. Ар бирибизде Алла Таала ар бирибизге алхамдулилlah жан берген. Ар бирибизге дене берген. Ар бирибизге өзүбүзгө жараша бир аз болсо дагы мал мүлк берген. Мына азыр кийип отурганыбыз ошо биздин мал мүлкүбүз. Чөнтөгүбүздө акчабыз биздин мал мүлкүбүз.
үйүбүздө жашап атабыз, эшиктеги машинебиз бар, жана башка нерселер бар. Ошо Алла субханаху ва тааля ээлик кылып берген бизге мал мүлкүбүз. Айтат, ушу калган мал бул акыйкатта сиз сарптаган мал ошону калды деп эсептейт. Сиз кармап калган ал калды эмес, ал кетти дейт. Жакшы түшүнүп алыңыз дейт. Сизде кала турган мал бар го, ал сиз сарптаганыңыз ошо сизде калды. Ахиретте калды ошол. Ошол сакталды сизге. Ошонун гана пайдасы тиет сизге. Сиз сактап калдыңыз го, ал бирөөнүкү. Башкага калтырдыңыз. Башкага калтырдыңыз. Ал сиздики эмес болгон. Сиздики кайсы? Сиз сарптаган ошо сиздики. Буну пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мындай деген. Бухари шарифте келет. Ибн Масуд разияллаху анхудан: "Айюкум малу варисихи ахаббу илейхи мин малихи." Ай силердин кимиңер өзүнүн мураскорунун малы. Биз барыбыз өлгөндө таштап кетебиз да буларды. Калпак таштайбыз, саат таштайбыз, кийим таштайбыз. Үй, машина, майда чүйдө кимге? Мураскорлорго таштайбыз да. Алып кетпейбиз да бул. Барыбыз эле билебиз го бул. Буга чоң, терең философиянын кереги жок. Учур келет, болду, барын таштап эле кетебиз. Бар таштап кетебиз. Эми пайгамбарыбыз айтты, кимиңер дейт. Өзүнүн мураскорунун малы жакшыракпы же өзүнүн малы жакшыракпы? Деди эле сахабалар айтты, барына өзүнүн малы жакшыраак да. Мураскордун малы каякта деди. Айтты, "Калу я Расулаллах, ма минна ахад илля малуху ахаббу илейх." Барыбызга өзүбүздүн малыбыз сүйкүмдүүрөөк да. Пайгамбарыбыз айтты, "Фа инна малаху ма каддама ва малу варисихи ма аххара." Адамдын малы кайсы? Мал мүлкү кайсы десе, ма каддама дегени алдына ала ахиретке жибергени. Сизди күтүп ала турган, сизге пайда бере турган, ошо сиздин мал мүлкүңүз. Ал эми мураскорлордун малы кайсы? Ал сиз таштап кеткениңиз. Демек сиздин малыңыз бөлөк, мураскорлордун малы бөлөк. Сиз алдыга жөнөткөнүңүз бул сиздин малыңыз, аркага таштап кеткениңиз мураскорлордун малы дейт да. Эми сиз өзүңүз ойлоп, өзүңүз чечиңиз. Кааласаңыз алдыга ахиретке жөнөтүңүз, өзүңүздүн малыңыз ошол болот эсептелет. А таштап кеткен ал сиздин малыңыз эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир хадис айткан, адам баласы өлүм төшөп келип калганда, не дейт? Ошол убакта садака бергенге ойлонуп калат экен. Айтат экен, мына паланчаники, бул түкүнчөнүкү, мынаны ага берле, буну береле. Шарият айтат, жок, азыр алуучу эмес. Бул уже чечилип калды деди. Буга чейин берип калышың керек эле. Шарият азыр айтат, эми сиз айткандай болбойт дейт. Эми Алланын элчиси не десе ошондой болот дейт. Аныкы бунуку чечилбейт дейт. Эми мурас боюнча Кур'анда Алла таала эмне деген? Эгерде өлгөн киши эркек болсо аялына мынча, аял болсо эркек күйөөсүнө мынча, ата энеси бар болсо аларга, бала чакасы балдары кыздар болсо аларга ушунча деп берди. Сиз айткан жүрбөйт дейт. Бу Талха разияллаху анху өзү Бану Тайми деп коет экен, булар ушул уруусучу. Уруусунан субханаллах бир дагы үй бүлө калган эмес дейт. Алардын чыгаша каражаттарын мойнуна алып алган дейт. Ошон уруусунун бардыгын канча эме болсо бардыгын каражаттарын, чыгашаларын, жоопкерчиликтерин алган экен да. Wa kana la yadau ahadan min bani Taymin ailan illa kafahu ma'unatahu wa ma'unata ayalihi wa zawwaja ayyamahum wa akhdama ailahum wa qada dayna gharimihim. Бул ушундай берешен болгон, жакшылыктын түрлүү жолдорун бардыгын кылат эле дейт. Биринчиден, алардын дагы үй бүлөсүн дагы кепилдикке алып, бечара кембагалдардын бардыгын кепилдикке алып, аларга да каражатын берип турат эле. Аларга да берип турат, чыгашаларын барын көтөрүп турат эле. Wa zawwaja ayyamahum деп аларга ошо жесирлер жана башкалардын бардыгын үйлөнтүрүп турат эле. Ал эми аларга ошол кызматын да кылат эле. Карызга баткандарын карызын да төлөп берип турат дейт. Мынандай болгон бул киши дейт. Бу кишинин улуу насаатынан бир насаат. La tushawir bakhilan fi silatin wala jabanan fi harbin wala shabban fi jariyatin. Айтат, бир сарптоо
маселеси келгенде сараң менен эч качан кеңешпе дейт. Кеңешейин дейбиз го. Биз кеңешкенге сараң кишини таап алат экенбиз да. Ал жакшы бизге кеңеш берип коет экен да. Ал өзүнө жараша кеңеш берет да. Туурабы? Өзүнүн оюн айтат да. Так, бир нерсе берейин деп атасызбы дейт дагы. Деп анан канча бала чакаңыз бар өзү? Анан сараң өзүнө жараша да. Сараң адам өзүнүкү эмес, башка бирөөнүкүн да бергиси келбейт. Башка бирөөнүкүн да ыраа көрбөйт. Ошон үчүн айткан экен, сараң адам менен сарптоодо кеңешпеңиз деп. Согушка чыгуу маселеси болуп калса, коркок менен кеңешпе деген экен. Коркок эмне дейт эле? Үйдө отура бер дейт да. Анын айта турган сөзү дайын эле да. Ошон үчүн коркок менен кеңешпе дейт. Эмне деп атат? Вала жабанан фи харбин. Харб согушта айтат. Алар менен кеңешпе дейт. Вала шабан фи жариятин. Эгерде үйлөнүп тиякпай болсо, бир жаш жигит менен алар менен кеңешпе дейт. Үйлөнүүдө. Жариятин деп ушу жаш кызды айтат. Ошо маселесинде кеңеше турган болсоң, анда жаштары менен кеңешпеген дейт. Жаш жигиттер менен кеңешпеген дейт. Башка менен кеңештиң деген эме өзүңө жакын туугандарың менен жана башка деген сөз. Бул жерде эми айтып атканы Лукмани Хаким баласына насаат айтып мындай деген экен. Балам, иштерди көп тажрыйбадан башынан өткөргөн киши менен кеңешкин деген экен. Себеп дегенде ал сага ушундай оюн берет, сага өтө кымбат баада турган оюн берет. Бирок сен аны бекер эле алып аласың деген экен. Карачы, ошон үчүн данышман Лукман деп айтылат. Лукман Хаким деп данышман. Кур'ан-ы Каримде Лукман деп өзү Алла Таала сүрөт түшүргөн. Ушунчалык насаатчы, ушунчалык данышман болгон. Ошон бир сөздөн баласына айтып аткан насааттары да Лукман Хаким бир жолу баласына айткан экен, балам, эки нерсени айтайын сага. Өмүрүң аягына чейин эстен чыгарбагын. Эки нерсе эч качан эсиңден чыгарбагын. Бири Алланы, экинчиси өлүмдү. Эки нерсени айтайын, дайыма эстен чыгаргын деген экен. Бири бирөөгө жакшылык кылдыңбы, эстен чыгаргын. Экинчиси бирөө сага жамандык кылдыбы, эстен чыгаргын деген экен. Карачы, жашоого кандай гана керектүү насааттар. Ар бирибизге керек. Ар бирибиздин жүрөгүбүзгө рахат болсун. Ар бирибиз үй бүлөбүз бактылуу болойлу. Ар бирибиз күнөөдөн сактанайлы. Ар бирибиз Аллага шүгүр кылып жашайлы. Ар бирибиз жакшылыктарды көп кылайлы. Ар бирибиз бирөөнүн жамандыгы келсе, ага кек сактап, өчөшпөй, кагышпай, кандай насаат айтып койду. Эки нерсени унутпа деп атат. Алла менен өлүмдү эч качан унутпа. Алланы эстеген сайын, Аллаху акбар, жакшы. Алланы эстеген. Өлүмдү эстеген сайын жаман иштерден токтойсуң. Жаман иштерден токтойсуң. Эми башкаларга жакшылык кылдың, унут деп атат. Жакшылык кылдың, дагы жакшылык кыла береткенсиң. Башкалар сага жамандык кылса эмне дейт? Аны дагы эстен чыгар дейт. Аны дагы эстен чыгар. Жалат болбой каласың. Бат эстен чыгар. Мына Лукман Хаким айтып атат баласына, иштерди баштан көп тажрыйбасынан өткөргөн ошол адамдан менен кеңешкин. Анткени ал сага ушундай бир ой берет. Ушундай бир ой берет. Өтө баалуу ой берет. Сен бекер эле алып аласың аны. Кээ бир данышмандар айткан экен. Сен кеңешкин, анткени оюңа ой кошулат. Данышмандардын акылын өзүңдүн акылыңа кошосуң. Анткени жалгыз ой сөзсүз тайгаланат деген. Жалгыз акыл сөзсүз кээде баары адашат деген. Бекеринен айтпаптыр, ошон үчүн сөзсүз иншалла башка акылдан сурап кое бер. Кудайым буйрса, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам хадиси бар. Ма хаба ман истахара ва ма надиба ман исташара. Ким истихара окуган адам, истихара окуп жүргөн, Алладан жакшылык талап кылган истихара намазы деп коебуз го.
ал эч качан максатсыз, muratсыз, ийгиликсиз болбойт. Максатына жетет, ийгиликке жетет, муратына жетет. Ал эми ким кеңешип жүргөн болсо, ал эч качан бушайман болбойт деген. Ал эч качан бушайман болбойт деген. Экинчи сахаба Зубайр разияллаху анху. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бу киши тирүү кезинде шейиттигине күбөлүк берген экен. Муслим шарифте келет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Хира деген тоодо турганда, Хира деген тоо Меккеде. Үңкүрү бар, Хира үңкүрү. Ошондо бул тоо титиреген экен, фатахаррака. Ускун Хира. Пайгамбарыбыз айтты, Хира тоо. Токтогун деген экен. Тоо титиреп аткан, жер титиреген экен, тоо турган. Фама алейка илля наби, сенин үстүңдө пайгамбар турса. Ау сиддик, аулия турса пайгамбарга жакын. Ау шахид турса. Кимдер бар эле десе, пайгамбарыбыз бар экен. Кана алейхи, ошол Хира тоосунда. Пайгамбарыбыз ва кана алейхи наби, ва Абу Бакр, ва Умар, ва Усман, ва Али, ва Талха, ва Зубайр, ва Саид ибн Аби Ваккас. Бу 8 болгон экен ошо тоодо. Бул киши бир улуу сөз айткан. Зубайр ибн Авам разияллаху анху. Не деген? Ман истата ан такуна лаху хабиатун мин амалин салих фалияфал. Ким мүмкүн болушунча жакшы амалын жашыра алса, ошондой кылсын. Мээнет кылсын. Амалын жашырганга мээнет кылсын дейт. Так. Амали салих. Себеп дегенде жакшы амалдар ал ихлас менен гана кабыл болот. Эми айтат? Ихлас бул бир мээнетке, өзгөчө бир мээнетке муктаж. Качан амал чоң болсо, таасири улуу болсо, инсан да анда махлук менен көп аралашкан учурларда кыйынчылык болуп калат. Ошон үчүн бул мурунку аалымдар, сахабалар, табиин, өзгөчө Зубайр разияллаху анху ушундай осуят айтчу экен. Не деп? Алла Таала өзү кабардар болсо болду. Амалыңды, жакшы амалыңды жашырганга аракет кыл. Эмне үчүн? Фа иннал ихлас ма халата амалан илля аддамаху. Ихластуулук кайсы амал менен аралашса, ошол амалды улуу кылат экен да. Кичинекейди чоң кылат экен. Кайсы амалга ихлас аралаша турган болсо, ихластуулук боло турган болсо деген сөз. Ал кичинекейди чоң кыла турган, улуу кыла турган экен. Ошон үчүн мынал жерде бу кишилер ушуга чейин айткан экен, субханалла. Ихлассыз амал кабыл болбойт. Ошон үчүн амалыңды ар кимге көрсөтүп, ар кимге айта бербей, мүмкүн болушунча Алла кабардар болду, жашыруун кармай бер деп. Абдулла ибн Мубарак деген болгон. Бул улуу имам Бухаринин устазы болот. Абдулла ибн Мубарак жөнүндө бир жолу имам Ахмад ибн Хамбалдын алдында кеп кылынып калган экен. Абдулла ибн Мубарак ушундай даража деп. О киши айтыптыр, билесизби, Абдулла ибн Мубаракка Алла Таала канча бийик даража берди? Анын бардыгы жакшы амалын жашырган себебинен берген деген. Жакшы амалдарын мүмкүн болушунча ушу махлук билбесин депчи. Эми караңыз, Абдулла ибн Дауд Хурайби рахимахулла айткан экен. Кану ай салаф ястахиббуна ан якуна лирраджи хабиату мин амалин салих ла та'лам биху заужату ва ла гайруха. Улуу адамдар өзүнүн жакшы амалдарын аялым да билбесе экен дечкен да. Не только башка, өзүнүн үй бүлөсүнөн дагы жашырган. Несин? Зикирин, садакасын, дуасын, тахажжутун, намазын, жакшылыгын толтура жакшы амалдар. Башкаларга жок. Ошон үчүн биз амал кылып атканыбызда нафс келип айтат да. Сен укмуш. Бул жагы иншалла. Кичине бирөөлөр мактаса экен, бирөөлөр укса экен, бирөөлөр көрсө экен, бирөөлөр даңазаласа экен,
бирөөлөр билсе экен, ушунун бардыгы шайтандан. Бардыгы шайтан. Ушунун баарына биз өзүбүз нафсибизге айталы. Алла билсе болду. Алла укса болду. Алла көрсө болду. Алла ыраазы болсо болду. Эгерде ушу ниетте бекен болуп, башкалар деле айтып калды, анын зыяны жок. Анын зыяны жок. Эгерде ниетте ушу эл көрсүн, эл уксун болуп, башка көргөн деле жок, эл уккан деле жок, айткан деле жок. Бул эмне болду? Бузулду амалы барды. Буга зыян тийди. Пайда тийген жок буга. Түшүнүктүү болду мына сөз. Эгерде биз жакшы амал кылып, жүрөгүңүздө ниетиңиз калыс Алла үчүн, эл угабы, көрөбү, билеби кызыктырбайт. Бирок ошо жакшы амалыңыз элге жайылып кетти. Сизде ниетиңиз жок болчу, элге жайылып кетти. Эл айтып, эл көрүп, эл ушундай киши даңазалап мактап койду. Сиз ниетиңиз жок болчу. Эл билгени сизге зыян тийбейт. Сизге зыян жетпейт будан. Сизге зыян жетпейт. Эч кандай зыян жетпейт. Эгерде сиз ниетиңизде ушу мен кылган жакшы ишим эл билсе экен, эл көрсө экен, эл кабардар болсо экен, эл укса экен деп, эл уккан деле жок, билген деле жок, көргөн деле жок. Бирок ниетиңиз ошондой болчу? Болду, ошонун сөз сизге зыян тийет. Сөз сизге. Ошон үчүн ихластуулук бул улуу чоң. Кээ бир алымдар ушуга чейин айтат, эч ким көрбөгөн караңгы жерде дагы намаз окуп атып, аябай берилип, же дуга кылып атып, же зикир кылып атып, ушу мени башка бирөөлөр көрсө гана деп калсаң, эч ким деле көргөн жок сени. Ушу да рыякөрлүк деген да. Даже ушу да рыякөрлүк. Эч ким көрбөсө деле. Себептен да сиздин ниетиңиз көрсүн болуп атпайбы? Бу киши мына ушундай деп айткан экен. Абдулла ибн Дауд деген мурунку улуу адамдар жакшы амалдарын өзүнүн аял бала чакасынан да жашырат эле деп. Туугандар, ушундай бир амал кылып койлу, эртеги кыямат күндө барганда, я Алла, ушуну мен сен үчүн кылдым эле. Бирөө да билбейт сенен башка деп айта ала тургандай болойлу. Кээ бир амалдарды ушундай кылайлы. Бу дүйнөдө эч кимге айтпай эле өтүп кетейли. Эч кимге. Үлүгү болсун, башкаларга да, ошо кызыгы болсун, даават болсун, башкаларга да, жо, башка амалдардан. Кээ бир бизде ушундай сырдуу амал болсун, Алла менен өзүбүздүн ортобузда бир сырдуу амал болсун. Эртеги Алланын алдына барганда, я Алла, мен ушуну сен үчүн кылгам, сен буну билесиң деп айта ала турган болойлу. Аллахым барыбызга товфик берсин, товфик берсин, товфик берсин. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан го. Оң колуң менен берген садаканы сол кол билбей турган. Бу кишиге ушундай даража берилет эртеге. Арштын көлөкөсүнөн жай берилет. Алланын мээриминин көлөкөсүнөн жай берилет. Ал күнү эч кандай көлөкө болбойт. 7 түрлүү адамдын бирөөсү ушул. Ушунчалык ихластуулук, оң колу менен берген сол кол билбесин деп. Бул Зубайр разияллаху анхунун насааттары. Hazret Zubeyr razıyallahu anhu Sahih Bukhari'de gelet. Abdullah ibn Zubeyr balası. Ulu sahabalardan. Uşul aytatta Yevmul Cemal Bukhari şerifte gelet. Kâle lemma vakafal Zubeyr Yevmul Cemal da'ani. Atası dağı bargan eken, balası dağı bargan eken. Cemal günü çoğun bir fitne gün bolgan. Oşo günü da'ani meni çakırdı deyit balası aytat. Fakumtu ile cembihi fakal, men canına barıp kaldım. Anam bana aytti, ya bunaya, o oğulçağım dedi. İnnehu la yuqtalul yevm illa zalimun av mazlumun. Bugün sözsüz zalim ölöt, ce mazlum ölöt dedi. Zalim, ce zulüm çekken dedi. Ve inni la urani illa sa uqtalul yevm mazluman. Men özümdü mazlum bol öyle takşoyum dep sezip otam dedi. Mazlum bol, zulüm çekken adam bol. Öyle takşoyum dep sezip otam dedi. Ve inne min akbari hammi ladayni. Menin en çoğun ele kaygım menin karızım dedi.
баласына айтып атат. Мен ең бір эле чоң проблемам бул менин карызым деди. Афатаро юбки дайнуна мин малина шей. Сен карагын балам. Мен мал мүлкүмдөн берип карызды бардығын жабалабы албайбы? Карачы деди. Эгерде жабала турган болсо өтө жакшы. Карыз андан да жабылбай калсачы, мен баары ушу бүгүн өлө тургандай деп өзүн сезип атат. Ошончо баласына осуят айтып атат. Не деп атат? Кана Абдулла ибн Зубайр айтат: "Фажа'ала юсини бидайнихи ва якул" Осуят кыла берди. Балам, менин карызымды берип кой. Элдер сурап келет, карызымды бер деп. Ва якул мындай деп айтты анан: "Я бунайя, уулчагым" деди. Эни ажаста анху фи шей. Эгерде карызды төлөп ажыз келип калсаң, төлөй албай калсаң, карыз бере турган эчтекең жок. Фастаин алейхи маулая. Анда сен дейт, менин мауламдан жардам сурагым деди. Маулая деп нени айтат? Маула деп бунун арабтарда мааниси көп. Маула деп айтат, бул колдоочуну да айтат. Маула деп кул азат кылганды да айтат. Маула деп азат болгон кулду да айтат. Маула деп улуу адамды да айтат. Маулана деп, ошон үчүн биздин бул улуу адамыбыз деп маулана деп, аалымдарды маулана деп коет. Маула деп Алла Таалага да айтылат да. Түшүнүңүздөрбү? Колдоочу, коргоочу деп. Ошондой деп бул айтып атпайбы? Атасы баласына айтып атат. Эгерде сен мен карызын төлөп кыйналып калсаң, төлөй албай калсаң, анда сен жардам сурагын менин мауламдан деди да. Бул эми мааниси көп болгондуктан атасына айтты. Фа валлахи ма дарайту ма арада хатта култ. Мен түшүнбөй калдым. Не максатта айтып аткандай депчи. Кайсы мауласын айтып атат деп. Себептен кулу барбы же кандай бар? Бирөөсүн кулун бошотко чыгарса ошодон беди. Жакшы түшүнбөй калдым дейт. Я абати, о атаке деди. Ман маулака. Сиздин маулаңыз ким десем, Аллах деди. Демек, эгерде ошондой кыйналып калсаң, сен менин Кудайымдан, мауламдан, Алладан жардам сурагын деди. Эми баласы айтып атат, атам өтүп кетти дейт, шейит болду. Абдулла карыздарын берип, кичине кыйналып калганда, ушу атасынын осуяты эске келди. Айтты: "Фа валлахи ма вакаату фи курбатин мин дайнихи илля култу я маула Зубайр, иқди анху дайнаху фа яхдихи." Кыйналып калганымда айтат элем дейт. Эй атамдын, Зубайр атамдын мауласы, кандай карыздан неме болуп калсам, мына ошо атамдын карызын аткарып бер, чечип бер деген Алла субханаху чечип берет дейт. Ушинтип бардыгын чечип, анан Алла Таалам ушунча байлык берди дейт. Аллаху акбар. Зубайр разияллаху анхунун 4 аялы болгон экен. Ар бирине фа асоба кулла имраатин алфу алфин ва миата алфин. 1.200.000 тиди дейт. Ар бирине. Алла субханаху ва таала мындай кылды. Эми бул жерде тургандар караңыз. Бул мурунку ушундай улуу адамдар балдарына не деген насаат айтып атат. Менин карызымды берерден кыйналып калсаң, падышанын алдына бар деген жок. Болсо падышанын алдына бар десе деле болмок, уруксат. Же паланчанын алдына бар, же паланча туугандар топтоо деп. Жок, не деди? Аллага кайрылгын деди. Балам, ошону унутпа. Ар жер менен асманды жараткан, жер менен асмандын казынасы анын колунда. Кайрылгын Алла Таалага, жардам сурагын. Мен атымды айтып жардам сурагын деди. Менин маулам деди. Атамды жараткан Кудай деп, кайрылгын дедим. Ишенимди кара. Атамды жараткан Кудай, атамдын карызын. Бүгүн канча деген проблема. Баласын кандай тарбия кылып атат, кандай нерсеге үйрөтүп атат. Жардам кимден сураш керек экен. Ушундай улуу адамдар, туугандар. Алла субханаху ва таала баарыбызга товфик берсин. Жөнөкөй адамдар эмес, биз да өзүбүз дагы, бала чакабызды дагы ушундай тарбия кылганга аракет кылайлы. Алла менен байланышканга, Алладан үмүт кылганга,
жараткан Алланын барды, Алланын каалоосу иштерсе болгон эмес болбойт дагы. Бүгүн иншалла дагы кошумча сабак Абу Убайда ибн Жаррах. Бул дагы ошол 10 сахаба. Бейишке куш кабар айтылынган. Абу Убайда ибн Жаррах деген Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын өзгөчө сахабаларынын бири. Бул улуу сахабалардан. Бадырда дагы, Ухудда дагы катышкан, хижрат кылган Абу Бакр Сыддык разыйаллаху анхунун колунан бешөөнүн исламды кабыл алган 5 сахабанын бирөөсү ошол. Кур'ан-ы Каримге топтогонго өзгөчө буга дагы жоопкерчилик берилген сахаба Абу Убайда ибн Жаррах. Ярмук окуясында Аллаху акбар. Алла субханаху ва таала ислам душмандарын түп тамырынан жок кылган эле. Мына ошол жердеги чоң үлүш, чоң салым кошкон сахаба. Дамаск деп коебуз, Сириядагы Шам мамлекет булар. Биринчи имамы. Амирул Умара, амирлердин амири Шам мамлекетте. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам бу киши боюнча айткан: "Амину хадихил умма Абу Убайда ибн Жаррах." Бул үммөттүн амин, аманаткөйү. Ушул Абу Убайда ибн Жаррах деген. Пайгамбар ушуга чейин мактады. Ушу кыямат күнгө чейин канча үммөт болсо, ушунун эң аманаткөйү амин. Муну алган ким? Абу Убайда ибн Жаррах деди. Бу кишинин фазилеттеринен Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам Ухуд согушунда бая башына кийген шлемин эки мындай темири кирип кеткенде да башкачы. Чыгарганда ошо пайгамбарыбызга оор болуп калсына бир нерсе менен чыгарбай, алдыңкы эки тиши менен чыгарып тиши ыргып кеткен да. Бул ушундай сахабанын жөнөкөй сахаба эмес. Hazret Umar разыйаллаху анхунун доорунда ушундай бир эпидемия болуп, ошодон анан шейит болуп кеткен. Hazret Umar разыйаллаху анху айтат, качан ушул дүйнөдөн өттү деп, анда Шам мамлекетинин амири болчу бул. Мына Иорданияда дүйнөдөн ошо көз жумган да. Hazret Umar айтат: "Ин адракани ажали ва Абу Убайда ибн Жаррах хай истахлафтуху." Эгерде Абу Убайда ибн Жаррах тирүү болуп, мен анда мурда өлгөнүмдө, анда мен сөзсүз мен өзүмдөн кийинки халифаны Абу Убайда ибн Жаррахты кылат элем деген. Жөнөкөй нерсе эмес. Бу киши анда мурда өлүп атат да. Эгерде менен кийин, ал Hazret Умар разыйаллаху анху халифа кезинде көз жумуп атат. Эгерде менен кийин бул тирүү болуп, мен өлө турган болсом, анда менен кийин өзүмдөн кийин халифаны ушуну кылмакмын дейт. Абу Убайда ибн Жаррахты кылмакмын дейт. Hazret Умар. Hazret Умар айтат. Hatta qala fihi al-Faruq, Umar Faruq айтат: "Ин адракани ажали." Эгерде мен ажалым мени таап, мен ажалым келе турган болсо, ва Абу Убайда ибн Жаррах хай, бул тирүү боло турган болсо, истахлафтуху, мен ушуну халифа кылмакмын. Фа ин саалани Аллах, Алланын алдына барганымда Алла менен сураса, лима истахлафтаху, эмне үчүн сен Абу Убайда ибн Жаррахты ала уммати Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын үммөтүнө эмне үчүн халифа кылып койдуң деп менен сураса дейт. Культу, Аллага жооп беретем: "Инни сами'ту расулак." Мен сиздин сенин пайгамбарың Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдан якул, мындай деп айтып жаткан уккам: "Инна ликулли набийин аминан." Ар бир пайгамбардын бир аманаткөй, өзүнүн ишенген вазири болот деген сөз. Ва амини Абу Убайда ибн Жаррах, пайгамбарыбыз айткан экен, менин аминим, эң ишеничтүү адамым бул Абу Убайда ибн Жаррах. Пайгамбар ушинтип айткандан кийин мен анан кийин каяктамын? Ошону койбойм, эмне кылам анан деп. Ошентип айтмакмын дейт да. Бул киши хижридин 18-хижриде көз жумган. Мата Абу Убайда шахидан фи таун амавас. Бул Hazret Умар разыйаллаху анху доорунда ушундай бир эпидемия болгон экен да. Бардыгында ушундай кырылып, вот ошондо амавас деген экен. Амавас деп ошол бул Кудуска жакын бир шаар бар экен, ошонун аты экен. Өтө чоң, азыркы эски эме дейт, байыркы шаар дейт. Hazret Умар разыйаллаху анху эмесинде убагында көз жумган. Эми бул киши эмне дейт, мына караңыз. Валамма асабаху таун даал муслимин фадахалу алейхи факала лахум. Буга ошол Шам мамлекетинин амири болуп турат да.
ушул оору жеткенде мусулмандарды чакырган экен, келгиле эми коштошо отурган учур келип калды деп аларды чакырып, бардык анан ошо аттуу баштуулар киргенде анан аларга айткан сөзү: инни мусикум би васия, мен силерге бир осуят айта кетейин. Фа ин кабилтумуха лам тазалу би хайрин ма бакитум ва ба'да ма тахликун. Эгерде силер ошону кабыл ала турган болсоңор, качанга чейин дүйнөдө бар болосуңар, жакшылыкта болосуңар. Бир, жана эч качан андан жок болуп кетпейсиңер, кор болбойсуңар. Акимус сала, биринчисин айткан ошо болду. Намазды бекем окуп жүргүлө. Ва атуз зака, зекетиңерди берип тургула. Ва суму, ороза тутуп тургула. Ва тасаддаку, садака берип тургула. Ва худжу ва атамиру, ажылык кылып тургула. Умра кылып тургула. Ва тавасалу ва тахаббу, бири-бириңер менен биримдикте, ынтымакта бири-бириңерди жакшы көрүп тургула деди. Васдуку умараакум, жана өзүңөрдүн жетекчилериңерге чынчыл болгула. Вала тагушухум, аларга кыянат кылбагыла. Вала тулхикуму дуnya, дүние силерди ахиреттен Алла Тааладан бекапар кылып салбасын. Фа инна имраан, анткени адам лау уммира альфа хаулин, 1000 жыл өмүрү берилсе дагы, ма кана лаху буддун мина ясира ила мисли масраи хада алладина тарауна. 1000 жыл жаша. Ошондо да мына мен азыр мына келип атам го, силер көрүп турасыңар кайерге мен көмүлөрүм. Силер да ошол адам дагы ошол жерге барат. Башка эч жака качып кете албайт. Бара турган 1000 жыл жашаса деле ошол жерге келет. Буну билип койгула деди. Инналлах катабал маут ала бани адам фахум майитун. Алла Таала адам баласына өлүмдү жазган. Адам баласы бардыгы дүйнө менен коштошот, өлөт. Фа акясухум атваухум ли раббихи. Алардын эң акылдуусу өз робусуна баш ийгени деди. Ва амалухум ли йауми маади. Жана эң акылдуусу ким экен? Өзүнүн ахирети үчүн амал кылган. Өзүнүн робусуна баш ийген, жаратканга баш ийген, жана ахирети үчүн амал кылган. Аллаху акбар. Тугандар, ахирети үчүн амал кылган дегени ар бирибиз бир сом сарптайбызбы, бир жакшы сөз сүйлөйбүзбү? Мен өзүм ахиретим үчүн. Мен силерге сабак өтүп атамбы? Мен өзүм ахиретим үчүн кылам. Кандай гана жакшы амал кылбайлы, өзүбүздүн ахиретибиз үчүн кылам. Өзүбүздүн түбөлүктүү келечегибиз үчүн кылайын. Ахиретибиз үчүн. Буну унутпайлы. Күн сайын эстетип турайлы. Балдарыбызга да, досторубузга да, туган. Жакшы сөз сүйлөсөк дагы өзүбүз үчүн экен. Жаман сөз сүйлөсөк дагы кесепетибиз үчүн. Алла чечим чыгарган. Лаха ма касабат ва алейха ма касабат. Ар бир жан пайдасы, жакшылыгынын пайдасы өзү үчүн, жамандыгынын зыяны дагы өзү үчүн. Башка бирөө үчүн эмес. Ин ахсантум ахсантум ли анфусикум. Эй, угуалыла бенделерим. Жакшы иш кылсаңар өзүңөр үчүн кыласыңар деген. Ва ин асаатум фалаха. Эгерде жаман иш кылсаңар ал деле өзү үчүн. Ошон үчүн иншалла мына жерде айтып атканы эмне деп атат? Эң акылдуусу ким? Өзүнүн ахирети үчүн амал кылган. Ахирети үчүн амал кылган. Диндин рүкүндөрүн эстетти бул киши. Карап туруп, мусулмандардын ынтымагында бекемдик, мухаббат буну эстетти. Бөлүнбөй, жарылбай, жана мына жердеги жетекчилериңерге чынчыл болгула. Аллаху акбар. Фа инна сидқ байнал хаким вал махкум ва раи ва раия вал хаблул аусақ аллази юсмир мужтамаан кавиян дейт. Аллаху акбар. Ай, өкүмдарлар менен, жетекчилер менен, жөнөкөй калктын ушул ортосундагы чынчылдык, ушул бекем аркан дейт. Ошол аркылуу хаблул аусақ деген ушул айтат. Юсмир мужтамаан кавиян, бекем, күчтүү коомчулукту даярдай турган ушул дейт. Так. Бек Султан үйдүн күлүчүн ала кетиптир. 2 кыз күтүп атат дейт. Ошону чыгып берип койсоңор, Бек Султан дейт. Так. Калганыбыз көңүл бурайлы. Демек, акылдуу адам аракет кылып, амал кылган адам мээнет кылсын дейт. Ушундай күнгө эртеге анан алиязу билля уткузуп койбойлу.
Дүниеде дагы, ахиретибиз да, дүниебиз да текке кетип, ахиретибиз да текке кетип калбасын. Ошон үчүн иншалла амал оңолса, Алла Таалам бу дүниеде дагы бактылуу жашоо берет, ахиретте коем, алхамдулилля. Амал бузулса, бу дүниеде эле кыжалат, ахиретте эчтеке жок ага. Ошон үчүн бул жердеги кеп, бул жашоонун сүннөтү, жолу ушундай экен. Алла Тааланын алдына кандай барабыз деген. Кандай барабыз деген. Хазрет айткан экен: "Ат-тахлука хия айюднибал абд замбан, сумма ла я'мал бадаху хайран хатта яхлика." Трагедия эмне дейт? Эң чоң трагедия, чоң кайгы бул. Адам баласы жаман иш кылат, күнөө, аркасынан жакшылык кылбайт дейт да. Ошо бойдон өзү да жок болот дейт. Жакшылык кылбай. Андай бул эң чоң жаман иш кылып туруп, артын оңдоп болгон, жаман иш кылып туруп, аркасынан жакшылык кылбаган, мына эң чоң трагедия мына. Эми ушуга бул айтат насаатында: "Ала рубба мубаййидин лисиябихи муданнисун лидинихи." Кейбир адамдар болот, көйнөгүн таптаза апапакай кармайт дейт, бирок динин кир кармайт дейт. Динин кир кармайт дейт. Бул болбойт дейт. Көйнөгүңдү таза кармап атасың, жакасы кирдеп калса жууп атасың. Диниңди эмне кирдетесиң? Ишенимиңди, амалыңды, мүнөзүңдү эмне бузасың? Эмне кир кыласың дейт. Бул киши айтат эле: "Ала рубба мукримин ли нафси ва хува лаха мухин." Кейбир адамдар өзүнүн напсысын аябай сыйлайт, болбосо напсиси буну кордойт дейт, өзүн кордойт. Андайга болбогула дейт. "Ала бадиру сайyiat al-qadimat bil hasanat al-hadisat" деген экен. Ай тугандар, ким айтып атат? Абу Убайда ибн Жаррах айтып атат. Эски каталар бар го, барыбызда мурунку күнөөлөрүбүз бар го, жаңы жакшылыктар менен басып койгула дейт. Жаңыдан жакшылыктар менен басып койгула. Жаңы опережет этип койгула дейт да, басып койгуласын, өтүп обгондоп койгула дейт. Эски жамандык, эски күнөө, эски ката, эски арамдык, шайтандык, ошонун бардыгын жаңы жакшылык менен басып жууп салла. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Иттакилла хайсума кунт." Каерде гана болбо, Алладан коркуп жаша. Андан кийин бир сөзү бар. "Ва атбил хасаната ва атбил сайятал хасаната тамхуха." Жаман иш кылып алсаң, аркасынан сөз жакшылык кылып койгон, аны өчүрүп коет дейт. Өчүрө турган жакшылык кылып кой дейт. Жаман иш болуп калды, аркасын жакшылык кылып койду. Ва халикин нас би хулукин хасан, адамдар менен чырайлуу мамиледе бол. Ким болбосун чырайлуу мамиледе бол. Буну Алла субханаху ва таала Кур'ан-ы Каримде "Иннал хасанат юзхибна сайyiat" дегенде, жакшылыктар жамандыктардын баардыгын өчүрөт деген. Жакшылыктар жамандыктардын баардыгын кетирет деген. Жок кылат деген. Демек, Алла Тааланын тофигинен болуп эсептелинет бендесине, эгерде бул жаман иш кылып алса, аркасынан жакшылык кылса, Алланын чоң тофиги буга. Алланын рахматынан болуп эсептелинет. Бенделерге Алла субхана ва таала мукаффираттарды берген. Мукаффират деген күнөөлөрдү кечирип тура турганда, Сахи Муслимде Абу Хурайрадан риваят келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ас-салаватул хамс вал джум'ату илал джум'a ва рамадан ила рамадан мукаффирату ма байнахунна ида ijtanabal кабаир." 5 вакыт намаз бири-биринин арасындагы болгон күнөө, кемчилдик, каталардын баарын кечирип турат экен. Мисалы, багымдатта окудуңуз, пешимге чейин канча күнөө, пешим намазын окуп мурунку жумадан ушу жумага чейин бул күнөө кечирилет. Рамазандан Рамазанга чейин. Алла субхана ва таала ушу Рамазан тагдырыбызда жазсын. 2 ай калды. 2 ай калды. Бирок не деди? Bir шарт менен. Чоң күнөөлөрдөн сактанган болсо дейт. Чоң күнөөлөрдөн эле сактанса, майда чүйдө кичинекей шыпырлып эле кетет экен да. Шыпырлып эле кетет экен. Чоңдон эле этияттап эле эптеп, өзүбүздү коргоп, сактап,
Шайтан бул жактан чыга калса, бул жакка качып, буйтап, эптеп өтсөк, буйурса иншалла кулакты сактап, көздү, тилди, мени сактап эле кетсек, Кудайым буйурса, ийгилик алды да. Алла Таала бейиштиктерди мактаган. Не деген? وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ. Бейиштиктердин сыпаттары бейишке ким кирет өзү? Алар жамандыктарды жакшылык менен жок кылгандар. Жамандыкты жакшылык менен жойгондар, кетиргендер. Алла Таала Кур'ан-ы Каримде мактаган буну. Хасан Басри рахматуллахи алейхи айткан, ай, силер о эски жамандыгыңарга, аларга каршы жакшы, жаңы жакшылыктар менен жок кылгыла деген да. Жаңы жакшылыктар менен жок кылгыла деди. Акыркысы Абу Убайда ибн Жаррах качан Шам мамлекетке амир болгондо, Умар разияллаху анху дайындаганда, хатабан нас, адамдарга топ-топ хутба айтканда, я Юханнас, ey адамдар, инни имруун мин Курайш, мен Курайштан болом деди. Урум Курайштан деди. Ва инни валлахи ма а'ламу ахмара ва ла асвад. Аллага ант ичип айтайын деди. Мен ак караны эч качан ажыратпайм деди. Мындайды билбейм мен. Бул кара, бул ак деп, бул араб, бул ажам, туган эмес, бундайды мен билбейм. Мен адам ушуну эле билем дейт. Адам ушуну эле билем дейт. Яфдулуни би тaqvallohi illa vadittu anni fi mislahi, ай fi jildi. Алланын таквалыгы менен гана артыкчылык берилет. Мага да артык болот. Ким таквада күчтүү боло турган болсо, жана мен каалайт элем ошонун таква адамгын териси болсам кара. Мынаны караңыз. Кандай деген. Умар разияллаху анху Шам мамлекетке барып калганда, чоң адамдар буну тосуп алышат. Бар тосуп алып сүрөп анан кийин, "Не, биздин бир тууган Абу Убайда каякта?" Ошол жерде эле. Келди. Ассаламу алейкум. Улоосуна түшүп, кучакташып, учурашып, тияк-пияк кылып, анан бардын Умар айтат, "Барыңлайын" дейт. Биз сүйлөшүп алайлычы деп. Анан ал үйүнө жүр дейт. "Боптур" деп. Үйүнө барса, эч нерсе жок. Калкан бар экен, жаа бар экен. Үйүндөчү. Калкан, жаа, бир ээр бар экен. Башка эчтеке деле жок. Бир кылыч бар экен, сайып. Болду, башка эчтеке жок. Карап туруп, Умар разияллаху анху сахабалар өзүнүн шериктерин чакырып бергенле деп. Ай, бир үмүттөнгүлөчү мейли. Кандай дейт элеңер силер? Ал убакта машалла күркүрөгөн доор. Бирөөлөр айтат анан, "О, кана. Жер дүйнө бардыгы алтынга толса гана." Башкалар айтат, "Забаржатка толса гана." Жөн эмес, жер дүйнө бардыгы алтынга толса, Алланын жолунда сарптасам ошонун барын дейт. Мына менин үмүтүм. Экинчиси айтат, "Жер дүйнө бардыгы забаржат, якут менен толса, бардыгын садака кылсам" дейт Алла. Hazret Umar ne deydi? Ey tuğanlar, menin жүрөгүмдөгү арманым жер дүйнө Абу Убайден Жаррах менен толса гана дейт. Мынандай улуу сахабалар болгон. Кудайым барыбызга товфик берсин.